Саламатсыздарбы? Мен Эргешев Баястан, мен Барбол кондитердик компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси болом. Биз бүгүн Ош Бирим телеканалынын элдик көзөмөл берүүсүнүн бир тараптуу тартылып калган видеосуна жооп катары видео кайрылуу тартып кетели деп чечтик. Андан эмесе кеттик. Алгач нан коюлчу листтер боюнча айтып кетсек, листтерди нан коердон алдын үстүн кырып, тазалап, андан кийин майлап, андан соң үстүнө нан коебуз. Майланган листтер 200 градустун тегерегинде болгон ысык печкаларга киргенде кара болуп күйүп калат. Биз листтерди кырып, тазалап, андан кийин иштетүүгө алабыз. Андан сырткары жумасына бир жолу листтерди кайнатып, жууп, кошумча уксус менен тазалап турабыз. Печатский иштөө боюнча биз санэпидемстанциядан бир нече жолу тактап сураганбыз. Эл аралык жана Кыргызстандын санитардык нормаларында перчатки менен иштөө талап кылынбайт. Себеби перчатки менен иштөө кооптураак. Биз сөзсүз түрдө колду жууп, туруу шарттары менен иштейбиз. Биздин кызматкерлер эшиктен кирерде сөзсүз түрдө колун жууп, антисептиктеп кирет. Киргенден соң жетекчисинин көзөмөлү алдында да колун жууйт. Андан сырткары ар бир камырды баштаардан алдын бир жумуштан башка жумушка өткөндө колун жууп, антисептиктеп, анан иштейт. Жетекчилери кызматкерлердин күнүмдүк негизде тырнактарын да текшерип турат. Перчатки колго караганда чөйрөдөгү бактерияларды көбүрөөк топтойт. Перчатки менен иштеп жатканда кызматкерлер бетин же мурдун кармап кайра иштеп кетүү ыктымалдуулугу чоң. Перчатки менен иштеп жатканда сөзсүз түрдө кол тердейт. Ошол иш процесстеринде перчатки жыртылып калса, колдогу тер же болбосо перчаткинин жыртылган калдыгы азыктарга кошулуп кетүү коркунучтары чоң. Ошондуктан колду ар дайым жууп, антисептиктеп, анан иштеген коопсуздуугураак. Антисептиктеп туруп, продукция кармаса адалдыкка туура келеби деген суроо жаралышы мүмкүн. Туура келет. Биз Кыргыз Республикасынын халал индустриясынын өнүктүрүү борбору менен тыгыз байланышта болуп, алардын сертификациялоо кызматтарынан өтүп турабыз. Бизде кекстер негизинен түнкү сменде өндүрүлөт. Алар тарткан учурда кекстин листтери дал ушул жерде турган. Алар бир гана листтердин крупный планда тартып, айланасын тарткан эмес. Айланасына көз жүгүрсөк, бул жерде идиш жуучу бөлмө бар. Булар түнкү сменде печкага кирип чыккандан кийин ушул жерге алып келинет. Ал эми күндүзгү бөлүмдө ушул жерден жуулуп, андан соң иштетүүгө кетет. Далилдөө катары сапаттуу көзөмөлдөө группаларын карасак, күндө эртең менен жуулду деген фото отчеттор келет. Мына өзүңүздөр байкагандай эле контроль качества КК тазалык жана ашкана деген бул сапаттуу көзөмөлдөө группасы күндө ошол кекстердин листтери жуулгандыгы тууралуу фото отчеттор келет. Мына өзүңүздөр числону көрүп тургандай, бүгүн число 7 май. Ал эми мына 6 май эртең менен 7:55 келген листтерди жуудум деген. Мына кекстердин калыптары ошол эртең менен 8:36 жуулду деген боюнча фото отчет. Бул деген ошол түнкү бөлүмдө иштеген кызматкерлер буну иштетип бүткөндөн кийин жанагы мойканын жанындагы жерге алып келет дагы, ал жерде биздин ошол кекс калыптары жуулуусун күтүп турат. Бул биздин чыгарылган торттор. Бул жерге тортторду алып киргенден кийин тортторду жасалуу технологиясына ылайык муздаткычта 12 саатка чейин ушул жерде туруш керек. Сиздерге технологиялардын сырын ачыкка чыгарып кетсем, жаңы чыгарылган торттор муздаткычта эмне үчүн 12 саат кармалат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Торттун ичиндеги сливкалар бисквитке сиңип, торт өз дамына чыгыш үчүн технологиянын негизинде 12 саат ушул жерде кармалат, андан соң сатыкка чыгарылат. Бул торту жасоо технологияларына кирип кетет. Барыңыздар байкагандай эле бизде идиш жуучу кана бар. Ошол жердин бурчуна, башкача айтканда 20 см жерде кумурсак чыкканы байкалган. Азыркы учурда ал жер баары тазаланды, бирок ал дегени жалпы өндүрүштү кумурска басып кетти деген эмес. 2000 метр квадрат жердин 20 см гана жеринде байкалган. Башкача айтканда 1000ден 1 бөлүгүндө турат дегенди түшүндүрөт. Аны крупный планда тартып туруп, элге башкача түшүнүк берип коюшкан. Ал видеодо бир тараптуу кылып эле тартып туруп алган. Ошондуктан мен сиздерге биздин көптөгөн жакшы жактарыбызды фактылар менен көрсөтүп кошуп кетейин деп чечтим. Анда эмесе кеттик. Бизде азыктарга колдонулган ар бир килограмм ун ээленип колдонулат. Себеби халалдык талапка жооп бериш үчүн ундарды ээлеп, андан кийин колдонулуш керек. Ошондуктан бул жерге күнүнө тонналаган ундар ээленет.
Gününe 3 tonna un eleybiz. Elekten ötkөрбөй bir da undu öndürüşkө бербейбиz. Бардык ундар күндө эленет. Биздин идиш жуучу бөлмөдө майларды бөлүүгө атайын фильтрлер коюлган. Бул шаардын канализацияларына майдын калдыктары кошулуп зыян келтирбөсү үчүн атайын жасалган. Бул да болсо экологияны сактоого өз салымын кошот. Майды фильтрлөөчү ящиктер дагы ушундай ар дайым төгүлдү, жуулду деген фото отчеттер келип турат. Кызматкерлердин формасына да көңүл бурсак, бул жерде жоолук салынгандар гана иштейби деген суроо жаралышы мүмкүн. Бул биздин униформалар ушундай. Чачтар түшүп калбаш үчүн атайын башына ак жоолук салынып иштейбиз. Ал эми үстүнө болсо таза униформа кийип иштешет. Видеодогу кызматкерлерибизди журналисттер атайын кадр артында өтө копол мамиле жасашып, копол суроолорду беришип, атайын провокацияга алдырган. Негизи журналисттер менен байланыш бул биздин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн милдеттерине кирет. Ал эми кызматкерлерибиздин иш-аракети бул компанияга болгон берилгендик деп түшүнөбүз. Жана ошондой эле биздин технолога жана өндүрүш кызмат башчысына терең ыраазычылык билдиребиз.